محمد يا رسول الله يا حبيب الله. Алла Таала чексиз мактоолор, ошондой эле Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салаваттар болсун. Адамзат тарыхында эң ардактуу инсан жана эң мартабасы бийик пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Дүйнөдө адамзатка белгилүү кандай асыл сапаттар жана артыкчылыктар болсо, Алла Таала бүт бойдон, эч калтырылбастан, толугу менен Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямга берген. Ал кишинин инсан катары башкалардан айырмаланып турган артыкчылыгы мына ушунда. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям жаш чагынан эле адеп ахлактуу жана акыл эстүү болуп өскөн. Эч качан калп сүйлөбөгөн, бирөөнү алдабаган. Ушундан улам пайгамбар болбостон туруп, бардык элдин урмат-сыйына жана ишенимине ээ болгон. Адамдар аны Мухаммед Амин, чынчыл, ишенимдүү Мухаммед деп сыйлашчу. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям орто бойлуу, сөөлөттүү киши болчу. Өзү арык чырай келип, кыргый мурун, жазык кабак, кою каштуу, кара көздөрү кадала, мээримдүү тиктеп, жүзүнөн нур чачырап турчу. Ал ойлонуп сүйлөгөн, бетке айткан киши болгон. Бирок кийимдери да, мүнөзү да аябай таза. Жибек көйнөктү өзүнө ыраа көрбөй, мата көйнөк кийчү. Ачкачылыктын азабын тарткан учурларда кедейлер менен бирге ичине таш байлап алчу. Анын жакындарынан бири пайгамбар эч качан тое тамактанган пенде эмес эле деп айтканы бар. Ал аялдар менен жаш балдарды аябай урматтачу. Аялдарды урматтаңыздар. Аларга ойор мамиле жасоо жарабайт. Бир нерсени дайым эсиңиздерге тутуңуздар. Бейиш энелердин таман астында деп айтчу. Ал эч качан улуктукка талапкер болгон эмес. Мен да силерге окшогон бир адаммын дечү. Мен Алла Тааланын айткан дегенин гана силерге жеткирип турдум. Менден кийин пайгамбар болбойт деген. Ал инсандарды жан дили менен сүйүп, тапканын башкалар менен бөлүшчү. Анын өмүрү күрөш жана суноолордо өттү. Ага акаарат келтирип, түрдүү кыйноолорго салып куугунтукка алгандар чыкпай койбоду. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямды көрүп билип жүргөн сахабалардын айтууларына караганда, пайгамбар жан берери менен короодо жашылданып турган бир дарак катуу солкулдап, сөңгөгү жарылып, адамчасынан боздогон экен. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар эле болуп калбай, даанышман мугалим, чынчыл соодагер, үлгүлүү үй бүлө башчысы, адилеттүү казы, бир учурларда куугунтукка кабылган качкын, мыйзамдарды таамай аткарган башчы, эр жүрөк жоокер, мартабалуу өкүмдар, кыраакы кол башчы жана айкөл падыша болгон. Башка түшкөн сан жеткис түйшүктөргө, кайгыларга карабай, ал эч качан ыймандын жолунан тайбады жана айтканын эки кылбай, башкалардын да ошондой болушун талап кылды. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллямдын өмүрү адамдык асыл сапаттын жогорку тепкичтерине көтөрүлө алган тунук өмүр. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям 40 жашка толгондо Алла Таала Жабраил алейхиссалам периштени жиберип, аны бүткүл жер жүзүндөгү элдерге пайгамбар деп белгиленгенин билдирди. Эки дүйнөнүн бактысына жеткире турган илим билимдерди биринин артынан бирин түшүрө баштады. Бир сөз менен айтканда, дин шарият жиберди. Бул диндин аты Ислам деп атады. Алла Таала анын акыр заманга дээри сакталаарын билдирди. Пайгамбардын ак жолдо экенин айтып, жалпы элди жалгыз өзүнө табынууга буйруду. Андан соң арамдык менен жашаган айкелдерге, таштарга ибадат кылган адамдарды мындай күнөө иштерден токтотууну, кыяматта боло турган катуу азаптардан кабардар кылууну тапшырды.